Аралаңыздар, туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар, амансыздарбы? Сіздер дағы да болсо ел қалар каналын көріп жатасыздар. Бұл экрандағы эмне болды екен деп қызықтар болып тұрсаңыздар, беріні көріп тұрыңыздар. Бұл экрандағылар, бұлар тойыттар, болғанда дағын өзгөчө ыкма менен даярдалған тойыт. Оштоуыз 30 адырда аэропорт тараптабыз. Біз менен чоң болып тұрыңыздар. Мамат Касим акабыздың фермасындабыз. Ассаламу алейкум. Мамат Касим ака, қандайсыз? Жақсы. Тыныспы? Амансызбы? Жақсы. Жаңы идея, жаңы ашылыштарды баштаған турбайсыз? Ооба. Буну чын эле баягы баштай сүлөс кылып таштадыңыз? Ооба, баштай эле бойдон. Өзүбүздүн ала тоо маканы. Ооба, өзүнүн ала тоо мака. Мына. Машалла. Даны менен бардыгы. Караңыздар, туугандар, ичинде макасы деле бар. Ооба, бардыгы бар. Чөбү, кысасы ассортимент бул жагычы. Бардыгы бар. Өзүбүздүн ала тоо макадан. Машалла. Бул ойду, идеяны каяктан алдыңыз, Мамат Касим ака? Бул нерсеге кызыгып жүрчүлөм да өзүм. Өзүңүз? Өзүм кызыгып жүрчүлөм. Буну жөн эле силос кылбастан азыр сиз малдарга жем дагы бербей атасыз. Жем бербейм. Ушуну менен. Ушун менен эле. Машалла. Эми жеми ичинде экен да бул. Жем ичинде. Баягы 25-30 сомдук мака ичинде экен да. Ооба, бардыгы ичинде да бул. Ооба, ичинде. Силос да. Канча убакта ачып пышылып жетилет эми бул, Мамат Касим ака? Бул эми дүмбүл малында болот силос. Анан бир 3 ай, 4 ай дегенде жакындаштык да буну. Өз күздө болгон. 4 ай дегенде аштык. Уже билинет кадимкидей булары чыгып деңиз, а? Уже ооба жыттанат мына соленый болуп элечи. Кадимкидей. Жыты аябай соленый баягы огурцуга эле окшойт экен. Ооба, огурцуга окшойт. Жап-жашыл бойдон турат туугандар. Бул тойыттар. Жыттанат. 30 адырдабыз. Жаңы ыкма менен даярдалган тойыттабыз. Мамат Касим ака, бул эми сиз канча гектардын тойытуну бул жерге киргизип бердиңиз, канча тонна бар дегендей? Бул жерде 7 гектардыки бар. 6 гектардан ашык. 6 гектардан ашык жүгөрү маканы баштай киргизилген. Баштай киргизилген. Жалаң өзүнүн ала тоо макадан бардыгы. Ушудан киргизгенбиз. Ушул эми азыр эч канча берилекпиз. 5 метр эми жылыпсыз да? Жок, бу жерде азыр 3 метр жылдык. Мына жерден 2 метр, 3 метр жылдык. Машалла. Тойыт кылсаң ушундай тойыт кыл деңиз. Ооба, ушул жакшы экен. Убакытты деле үнөмдөсө керек. Ооба, бардыгы жакшы. Бергенге, жана башка кылганга баягы өзгөчө чөнтөккө азыр баягы 40 сомдон жем алат эмеспизби? Аны албайбыз да эми, турабы? Ооба. Ушуну эле бере беребиз. Ушуну беребиз. Машалла. Мамат Касим акабызды билгендер болсо, билбегендер болсо дагы экранга караңыздар. Негизи бул агабыз фермер, ферма менен алектенет, жандыктар менен алектенет. Сарайды көрүп атасыздар, узундугуну, турасыны канча болуп калды эми бунун узуну, Мамат Касим ака? Бунун узуну 80 метр. Бир тарабы эле. Бир жак 80 метр ооба. Ошондой эки бети биригип бир 160 деңиз. Ошондой болуп калабы? Ушундай болуп калат ооба. 160. Машалла. 80ден батканда 160 буканы бир убакта байлап бага аласыз. Багабыз ооба. Охо, азыр бир 20дай барбы букаңыз? Жок, азыр бир 10дон ашык болуш керек. 10дон ашык. Ошолорго берип атасыз ушуну. Ушуну берип атабыз ооба. Башка эчтеке бербей атасыз? Жок. Ушуну эми бир маал беде салып коебуз. Беде аралаштырыпчы. Беде салабыз бир маал. Бир тааныштарыңызга, досторуңузга айттыңызбы, совет эттиңизби? Бул нерсени мен көрүп таң калдым, аябайчы. Жок, биз менин биринчи кылышым бул эч кимге деле айтыла элек. Мен да биринчи угуп атам, таң калдым чындыгындачы. Эч кимге айтыла элекпиз, эми муну айтабыз деп эч канча бербедик. Бул өтө бизге көптүк кылып атат да бул. Жандыгыңыз азыраак эле. Жандыгым аз, мал өгүздөр аз. Ошого бизге көптүк кылып атат бул. Буларды сатасыз? Сатабыз ооба. Машалла. Уктуңуздарбы туугандар, бул тойыттар сатылат. Кандай кылып алсак болот эми? Жолдорун айтыңыз, Мамат Касим ака. Жолдору эми элдер келсе, таразага коебуз, чоң таразага. Фортер менен келсе, КамАЗ мененби келсе, фортер менен коебуз. Коюп таразага коюп эле жүктөп беребиз. Ошондо килограммына сатасызбы же? Ооба, килограммына. Килограммына сатабыз. Канчадан бересиз килограммына? Килограммы 10 сомдон беребиз. 10 сомдон. Ашык кеми жок. Бул болушу. Ашык кеми жок, ооба, болушу. Бир тоннага, бир портерге канча батат? 1,5 тонна батыш керек. Нарашкасы менен болсо. Ошондо бир 10 миңден ашып калат экен да акчасы. 15 миң болот, 1,5 тоннасы. Азыр сиз бир эле букаңызга, өгүзүңүзгө канча килограмм бересиз эми ушул сүлөстөн? 3-4 кило, 3 килодан жейт. Бул бир күндө. Ооба, бир күндө. Машалла. Жакшы эле болот атабы? Ооба, жакшы алат. Эт алышы. Ооба. Тетиги жакта. Аны деле көрсөк болсо керек жандыктарыңыз да? Ооба, көрөбүз. Бул жериңизде канча тонна бар азыр? Бу жерде 40 тонна, 50 тонна бар. 50 тонна. Бул ачылганы. Ооба, ачылганы. Мекте ачылбаганы бар. Бул жакта 80 тонна.
Мынау топырақ үйіліп тұрған ба? Ооба, топырақ үйіліп тұрған 80 тонна. Жүріңіз, мен жақынырақ барайын. Açıl elek silostағындар туғандар. Келсеңіздер бұл дағын açылады. Үстіне топырақтар үйіліп, уже бұныңыз аябай пышқан болса керек, а? Ооба. Açıl elek тұрып. Қанша камаз топырақ таштадыңыз эми үстіне? 3 камаз бар. 3 камаз. Ооба, 3 камаз таштағанбыз. Престеп, трамбовка Ооба, трамбовкалап 3 камаз бар бұл жерде. Буга ауа кирбеш керек. Ошо ауа кирбей турган кылып жаптык да. Машалла. Муну деле ошондой эле сен да сатасызбы? 10 сомдон? Ооба, 10 сомдон сатабыз. Бардыгы бирдей. Бул деле баштай. Баштай, бул дагы ошондой. Бул да ошондой. Уктуңуздарбы туугандар? Сиздер эми тоют издеп кам санабайсыздар. Кайсыл жактан пресс алам, кандай пресс алам деп ойлонбойсуздар, түз эле 30 адырга келе бересиздер. Килограммыны 10 сомдон алат экенсиздер. Бир малыңыздар бир күндө Маматкерим агабыздын азыр өгүздөрү мына жерде байланып турат. Аны көрсөтөбүз сиздергечи. Бир күндө 3 килограмм эле жейт экен. 3 килограмм. Мындайча айтканда сиздер малыңыздарга бир күндө 30 сом эле тоют бересиздер. Андан көбүрөөк берсеңиздер деле жакшы болсо керек. Азыр көрөбүз. Кандай багып атканынчы. 10 сомдон силосторчу. Жүрүңүзчү, Маматкерим ака. Силос үстүн жапкы элем. Мына жака акебиздин фермасына кирели. Сиздерге далил катары көрсөтөлү. Мына өгүздөр. Бисмилла. Ойбо. Жаш букачалар го булар, а? Ооба, жаш булар. Машалла. 1,5 жашта да. Канча болуп калды байлаганыңызга? Байлаганыбызга 1,5 айга барып калдыбы? 1,5 айдан бери жем сем бербей эле ушул силос. Ооба, силос менен турат бардыгы. Эт алыштары жакшы экен, а? Эттери, жана башкалары. Мына акырыңыздагы силос да эми, а? Ооба, акырында силос. Көрүп атасыздар туугандар, тоютту. Бул деле турса жейилет. Бир аз отход чыкса керек эми баары бир. Отход почти жок эсепте да. Почти жок. Жок эсеп. Бунун баарын чогулсаң деле бир тачка чыкпайт да азырчы, бир араба чыкпайт отходчу. А сиздер ушунун ордуна чөп, саман же паяны баштай салган болсоңуздар эми эсептеп кое бересиздер. Туугандар, өгүздөрдү көрүп атасыздар, жем жебеген өгүздөр. Силостун ичинде жеми бар, бүт бара ассортимент, комплект. Ой, өзүңдү бас айланайын. Мына ушундай. Жакшы экен да бул, ыкмаңыз бизге жакты, чындыгындачы. Бул баягы мына чарадан бересиз да эми, а? Ушул чарада эле ушул чарада салабыз. 4 кило, 5, 3 кило, 4 кило эми чоң кичинесине карап 5 килога чейин. Чоң өгүз болсо 5 килодан. 5 кило. Бир сап коебуз. Бир салабыз. Болду, ошол менен. Ошо менен турат, анан бир мал чөп салып коебуз. Аралатып эми куругураак чөп деңиз. Куругураак. Машалла. Бул эми соленый да, буга эми кичине ичин ачтырат. Анан бул сан уйларга жакшы. Сан, сүт бергенге деңиз? Сүт бергенге. Сүт ичинде да бун. Жеми ичинде, сүт ичинде. Ооба. Үстүнө мынтип жаап коет экенсиз да кайра? Ооба, ушинтип жабылат. Үстүн жаап коюшат. Аба киргизбей. Киргизбейт. Келе беребизби ушул жерге? Ооба, ошол жерге келе бересиз да. Сизди ушул жерден табабыз. Ооба. Туугандар, агабыз менен байланышыңыздар. Колду бекемеле кармаңыздар дагы ыкмасын үйрөнүңүздөр, силостон алыңыздар, 10 сомдон алып кетесиздер. Ичинде алатоо макасынан баштай бүт бар ичинде сиздер болгон алып барып туруп сала бересиздер. Жем алам, пресс алам деп эми ойлонбоңуздар, 30 адырга келе бериңиздер. Соодаңыздар да берсин. Кайттык, амандыкта жолугушканча.